Бюллетенде 9 номер менен жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Орозайым Нарматованын Өгүт Кербени Өзгөн районунда уланууда. Алдыда Корсетти, Жийде, Кыргызстан жана Жаңгакты айылдарында талапкер шайлоочулар менен жолугат. Биз келген биринчи локация Кыргызстан айылы. Жашым азыр учурда 31-де, үй бүлөлүмүн. Атам бар, эжем бар. Тилекке каршы апамдан, агамдан айрылып калган. 26 жашымда жогорку кеңешке талапкерлигимди койгом 2020-жылы. Жана 27 жашымда дагы бир жолу талапкерлигимди коюп, жогорку кеңештин депутаты болуп шайланганмын. Ушул жолунан тайбай күрөшө, жакшырлыктан үмүт үзбөйлү. Мени шайлагыла деп келбедим мен. Жок дегенде кайдыгер болбой, үйдө кайдыгер карап отура бербей, Садыр Жапаров айтмакчы, эрки күчтүү элибиздин эртеңи эч кимди кайдыгер калтырбашы керек деген. Дооронбай Садырбаев агайыбыз айтмакчы, калкым деп кан жөткүргөн уул кызыңа кашайгыр качан арка бел болосуң деп какшады эле. Ошон үчүн мыкты азаматтарга, мыкты кыздарга добушуңуздарды бергиле. Жок дегенде кайдыгер карабай, ошондой көпөстөргө 20 жылда, 30 жылдап депутат болуп, бир да жолу силердин керегиңерге жарабай, тагдыр чечет турган учур келгенде кнопка басып отургандарга барып каршы добуш берип койгулачы. Кайдыгер карап отурбайлычы. Биргеликте ушул жеткинчектердин, могу кичинекей балдардын келечеги үчүн күрөшөлүчү. Кайдыгерлик биздин түбүбүзгө жетип бүттү го, миллиондогон тагдырлаштарыбыз тентип кетти го чет өлкөгө. Бөтөн өлкөдө өгөйлөнүп жүрүшөт. Орозайымдын мыктылыгына баа берем. Мисалы үчүн тартынбастыгына, кыргыздын мыкты патриот кызы да. Элим жерим деп күйгөн кыз. Бунун чынчылдыгына, жоопкерчилигине, анан ушу жолдошуна дагы ыраазы болдум. Ушунча жүгүрүп, ушунун аркасынан аракет кылып жүрөт да. Орозайым кызым, şu sana ден соолукту беребиз. Биринчи байлык бул ден соолук. Ден соолугуң болсо, ошолор менен кырчылдашып, ошолор менен чачташып, ошолор менен сөз талашып, ошол жерде отурасың. Ошон үчүн сага ден соолук каалайбыз, өмүрүң узун болсун. Дайым ушу чыркырап эл үчүн кызмат кыла бер. Биз сага дайым забыз, милдетибиз. Оор анда. Ордуң ошол жерде болсун. Амин. Аллаху акбар. Рахмат сиздерге. Ар бириңиздерде ар кандай суроолор, күмөндүү ойлор, балким сын пикирлер бардыр. Тартынбай, маектешели, суроолоруңуздарды бериңиздер. Мен сиздерге чындыкты гана жооп берейин. Орозайым, өзгөндөн чыккан чыган кызыбызды колдойбуз ар убакта. Жакшынакай болуп ишиңди аткарып, шайланып кал. Баарыбыз ошо сенин немең колдойбуз. Ушул жерде жаштар жок. Кайсы жерге барбайлы, биздин улуу мундагы аталар, апалар жүрөт. Жаштар калбаптыр. Айылдын көркү жаштар эле го. Керек болсо аксакалдар деле кетип калыптыр чет өлкөгө. Кечегиде Санкт-Петербургга барсак, ошол жерде аксакалдар отурат. Жок дегенде кароолчулукка жараймын депчи. Анткени жумуш жок. Рахмат. Буга чейин талапкер Жийде жана Кыргызстан айылындагы шайлоочулар менен жолукту. Ал эми алдыда биз бара турган айылдар бул Корсетти жана Жаңгакты айылдары. Бийлик бул сиздерсиздер. Президенти дагы, парламенти дагы, сот бийлиги дагы сиздерге кызмат кылат. Биз силердин кулуңар болобуз. Биз силер үчүн иштешибиз керек. Анткени баар жогу убада берип келишет. Мен Кыргызстанды болуп көрбөгөндө өнүктүрөм деп. А бирок ошол жака барганда атка минери болуп, чоң болуп, хан болуп, бий болуп бизди карабай калышат. Мен ошол түшүнүктөрдү жок кылгым келген үчүн парламентке аттанып жатам. Мен элге кул болуп кантип иштеш керек экендигин үлгүсүн көрсөткүм келет. Тийиштүү органдарды тескей алам. Бюджеттен акчаны бөлдүртүп, мына менин элиме ушул жетпей атат. Жебегиле, сугунбагыла, элге иштеткиле деп чындыкты тике карап айта алам. Мадейля, сизге саламатсызбы?
Бізге келіп бергеніңізге чоң рахмат. Ешкіңізге оңып болсын, Рахмат. жолыңыз ашық болсын. Сізге біз таза боласыз. Рахмат. Чоң рахмат сізге. Рахмат. айтабыз, дейбиз, кыла турган иштерди жеткизебиз, ошолорду жерге таштабай, биздин барган адамдарды кабыл алып, туура түшүнүп, ошол проблемалардын артынан түшүп чечкенге аракет кылышат. Жаңакты айылы деле жакшы жаш кыз экен, колдойбуз деп атат. Аракет кылып атышат, Кудайга шүгүр эле. Жөнөкөйлүгүн, ушу эл үчүн жүгүргөнүн, адамгерчиликтүүлүгүн бааладым кыздын. Болуптур кызым ал жолу. Бир гана жараткан Кудайдан корком. Калганын баарына көзүнө тике карап чындыкты айта алам. Ал эми сиздердин сөзүңүздөрдү буйруса, парламентке барып калсам, ар бириңиздердин сөздөрүңүздөрдү трибунада көтөрөм. Менин элим ушул сөздү айтып атат. Менин элим ушул сөздү каалап атат. Суроо кызыгып турат да, кызыктырып турат. Ушу Алахан Мадумаров ушу сен сотуңа эмне үчүн ошончо бирге жүрүп, сотуңа катышпай койгон, келбей койгонун билгим келип атат да. Бирок аны ал кишиден сурасак туурараак болот да, эмне келбеди депчи. Мен үчүн деле ал суроо боюнча эле калды. Баары эле айта берет. Мадумаровду партиясын сен таштап кеттиң деп. Биринчиден мен бүтүн Кыргызстандын курамында официалдуу болгон эмесмин. Мен бүтүн Кыргызстан партиясы менен шайлоого аттанганмын. Мен Мадумаровдун идеясын колдогом. Садыр Жапаровдун идеясын колдогом. Мен адамдарды эмес, идеяны колдоп чыкканмын. Ал идеяны дагы деле колдоп атам. Мен жеп ичкен көпөстөр менен күрөшкүм келет. Ошолордун көзүнө сайылган кылкан болгум келет деп. Мен идеямдан кайткан жокмун. Келечегиң кең болсун, болачагың тынч бол. Келечекте жакшы депутаттардан болгон, Рахмат. Орозайым Нарматова, номер 9. Куралым чындык, калканым тазалык.